Салам барыңыздарга, менин каналыма кош келиңиздер. Сиздер менен Жайнагүл. Бүгүн өзгөчө көпчүлүктүн сүйүктүү пирогу болгон зебра пирогун жасап көрсөтүп бермекчимин. Видеону сөз түрдө аягына чейин караңыздар. Эң биринчи бизге 5 жумуртка керектелет. 5 жумуртканы чуңкур идишке салып алып, миксердин жардамы менен жакшылап аралаштырып алабыз. Жана өлчөп алган шекерди бөлүп кошуп чыгабыз. Жумуртка сөз түрдө көлөмү көбөйүп жана агарып чыгышы керек. Мына ошол убакытта даяр болот. Мына ушундай кылып жакшылап аралаштырып алдык. Эми бизге керектүү өлчөмдөгү айраныбызды алып алып, ичине бир кичинекей кашык менен соданы кошуп жакшылап аралаштырып олтурабыз. Айрандын көлөмү көбөйүп, мына ушундай болуп көбүрүп чыгат. Соданы мына ушундай кылып айранда эритип алышыбыз керек. Мынакей даяр болду. Эми кошуп алабыз. Жана мына ушундай пиалада толтурбай суюк майды кошуп дагы жакшылап аралаштырып алабыз. Жана унду ситанын жардамы менен ээлеп алабыз. Унду бөлүп кошуп аралаштырып алабыз. Аралаштырып жатканда караңыздар, ичинде ундун бөлтөкчөлөрү калбашы керек. Баарын бирдей массага келгиче аралаштырып олтурабыз. Мына ушундай масса келип чыкты. Караңыздар, мен көрсөтүп жатамын суюктугу жана коюлугу кандай болушу керек. Жана даяр болгон массаны экиге бөлүп алабыз. 3 кашык какаону кошуп жакшылап аралаштырабыз. Мен 24 диаметрдеги формага бышырып жатамын. Эгер сиздер 22 диаметрге бышырам десеңиздер, же болбосо 20 диаметрге бышырсаңыздар деле боло берет. Мына ушундай астына фольга салып, эки жагын бекитип алдым. Бизде пирогдун камыры чыгып кетпеши үчүн. Мына ушундай видеодогудай кылып баарын салып чыккандан кийин бетин коздоп алабыз. Ал эми өзүңүздөрдүн калооңуздарга жараша болот. Бетин мына ушундай коздобой деле, жөнөкөй деле бышыра берсеңиздер, өзү деле аябай кооз пирог болот. Калооңуздарга жараша таякчанын жардамы менен мына ушундай кылып коздоп дагы алсаңыз болот. Эми кызып турган духовкада 180-170 градуста 30-40 минутта бышырып алдым. Сөз түрдө бышканын таякчанын жардамы менен текшерип алыңыздар. Таякчаны кургак болсо, анда бышкан болот. Бир аз муздатып барып, формадан чечип жатамын. Кольцодон эки жактарын, чекелерин биринчи бошотуп, андан кийин акырындап кольцону чыгарып алдым. Мына ушул менен биздин аябай даамдуу пирог даяр. Азыр болсо кесип көрсөтүп бермекчимин. Мына ушундай жумшак болуп бышты. Мына караңыздар, аябай өзгөчө, кооз жана аябай даамдуу пирогдордон бири. Жумшактыгы дагы аябай сонун болду.
Мен үй бүлөм аябай жагат бул пирог. Сиздерге видео пайдалуу болду деген үмүттөмүн. Менин каналымды биринчи көрүп жатсаңыз, анда сөзсүз түрдө подписация кнопкасын басып, каналыма катталып коюңуз жана коңгурочону басып койсоңуздар, жаңы рецепт чыкканда биринчилерден болуп көрө аласыздар. Сиздер менен жаңы рецептте дагы көрүшкөнчө.